Күндөрдүн биринде bir жаш жигит акылманга келип, акылманым, бакыттын баары байлыкта эмес деп айтышат. Ушунун канчалык чын төгүнү бар? Ушуну далилдеп бересизби дейт. Акылман болсо, буну далилдөө өтө жеңил дейт. Акчага, байлыкка тамак сатып алуу мүмкүн, бирок табитти эмес. Акчага дары сатып алуу мүмкүн, бирок ден соолукту эмес. Акчага жайнамаз сатып алыш мүмкүн, бирок бейишти эмес. Оюн зоок сатып алыш мүмкүн, бирок кубанычты эмес. Акчага диплом сатып алыш мүмкүн, бирок акылды эмес деп айтат. Чындыгында эле карасаңыз, бүгүнкү күндө кээ бир көпкөн адамдар мен акчама баардыгын сатып ала алам деп ойлошот. Негизи акчага сатып ала турган нерселерге караганда, акчага сатып ала албай турган нерселер дагы көп экен. Эгерде менин сөзүмдүн чын төгүн билгиңиз келсе, ооруканага барып көрсөңүз да болот. Ооруканада канчалаган адамдардын ден соолугу начар, жада калса бул дүйнө менен кош айтышайын деп турушат. Акчасы бар, бирок аларды оорудан акчалары куткарып калган жок. Бай бололу, бирок жөнөкөй бололу. Мурда ар бирибиз эртеден кечке курсагыбызды тойгузалы деп кыялданчубуз. Үйүмдө бала чакама, үй бүлөмө жетишерлик азык түлүк болсо, бактылуумун деп кыялданчубуз. Эшек арабадан, ат арабадан тажап кеткен жандар, о Кудай жок дегенде бир машинелүү болсок деп максат койду. Үй бүлө машинелүү дагы болду. Бирок бир машине бир туугандарга жетиштүү болбоду. Ар бири талашып өз-өзүнө бирден машинени тизип койду. Кээ бир адамдар адамдыгын унутуп калды. Анткени пенденин курсагы тойду. Бүткүл дүйнөнүн бийлиги, байлыгы берилген Сулайман пайгамбар дагы Кудайдын алдында өзүнүн милдетин унуткан жок. Адамдыгын, пенделигин унуткан жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям «Инна Аллаха юхиббу абдат тақиял ғаниял хафия» dedi. Чындыгында Аллах Таала такыба, Кудайдан корккон, бай, өзүнүн байлыгы менен элдерге мактанбаган адамды жакшы көрөт dedi. Демек, бай болуп Кудайга жаксак болот экен. Байлык бирөөнү кемсинтүү үчүн берилбейт. Байлык өзүңдү көрсөтүү үчүн дагы берилбейт. Байлык колунда жоктор менен бөлүшүү үчүн берилет. Бүгүн көрсөң эртең жок, дүние болот ушундай бок деп
ата бабаларыбыз дагы бекеринен айткан жок. Менин айта турган сабагым эмне? Өмүр кымбат, өмүрдөн дагы көңүл кымбат. Бай бололу, өтө бай бололу, бирок ошол эле мезгилде өтө жөнөкөй бололу. Адамдыгыбызды унутпайлы. Бардыгыбызга байлык, ошондой эле жөнөкөйлүк каалап кетем. Аманчылыкта туруңуздар.